Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин кол койгон буйругуна ылайык үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта үй бүлөлүк дарыгерлердин жана медайымдардын кошумча эмгек акысынын жаңы тутуму киргизилип, ага ылайык алардын эмгек акысы жогорулатуу чечими кабыл алынды. Аталган чара медициналык тейлөөлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле биринчи звенодогу медициналык кызматкерлердин финансылык кызыктаарлыгын жана ишинин натыйжалуулугун жакшыртуу максатын көздөйт. Дем берүүчү төлөмдөрдү киргизүү максатында үй бүлөлүк дарыгерлердин жана медайымдардын айлык акысынын кепилденген бөлүгүнүн деңгээли жана эсептөө тартиби өзгөртүүсүз калтырылган. Мындан тышкары үй бүлөлүк дарыгерлердин жана медайымдардын ишинин жеке натыйжалуулугун эске алган жаңы төлөм тартиби ишке киргизилүүдө. Калкка медициналык жардам көрсөтүүдө жана натыйжалуулукка жетишүүдө үй бүлөлүк дарыгерлердин жеке салымына көз карандылыкта эмгекти баалоонун белгиленген критерийлери боюнча кепилденгенден жогорку кошумча эмгек акы эсептелет. Саламаттыкты сактоо министрлиги үй бүлөлүк дарыгерлерге жана үй бүлөлүк медайымдарга кошумча айлык маянасы эсептелүүчү натыйжалуулук критерийлерин аныктады. Мында көрсөткүчтөр жогорку болсо, алардын маянасы 2 эсе көбөйтүлөт. Белгилей кетүүчү жагдай медициналык кызматкерлердин кошумча эмгек акысы жаңы тутумга ылайык кепилденген айлык акысынын курамына кирбейт. Бул максаттарда республикалык бюджеттен 2018 жылдын 1-октябрынан 31 декабрына чейин 157 миллион 500 миң сом жана 2019 жылдын 1-январынан баштап 630 миллион сом жылына бөлүнөт. Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын көлөмүн жогорулатуу чечимине премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Пенсионерлердин жашоо деңгээлин мындан ары карай колдоого алуу максатында өкмөттүн 2018 жылдын 1-октябрынан тарта өткөн жыл үчүн жалпы көлөмү пенсионерлердин жашоо минимуму көлөмүнөн төмөн болгон пенсиянын базалык көлөмүн индексациялоо жөнүндө жана 2018 жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн көлөмүн индексациялоо жөнүндө токтомдор кабыл алынган. Ага ылайык 2018 жылдын 1-октябрынан тарта 1780 сом көлөмүндө белгиленген пенсиянын базалык бөлүгү 100 сомго индексацияланат. Мында пенсиянын жалпы көлөмү өткөн жылкы пенсионердин жашоо минимумунан төмөнкү эсептелген пенсионерлер, башкача айтканда, алардын 38%-на индексациялоо жүргүзүлөт. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 2018 жылдын 1-октябрына чейин дайындалган пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн 2018 жылдын 1-октябрынан тартып 1,7 индексациялоо коэффициентине, бирок жалпы өлчөмү 4393 сомду түзгөн жана андан ашпаган пенсиялар үчүн 250 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4394 сомду түзгөн жана андан ашкан пенсиялар үчүн 370 сомдон кем эмес индексациялансын. Жогоруда аталган токтомдордун жыйынтыгы боюнча 4393 сомго чейин пенсия алган пенсионердин пенсиясы минималдуу түрдө 350 сомго жогорулайт. Кайра эсептөөнүн жыйынтыгында республика боюнча пенсиянын орточо көлөмү 378 сомго көбөйүп 5682 сомду түзөт. Бул иш-чаралар минималдуу чекти белгилөөнүн, ошондой эле пенсия тутумуна чоң чегерүүлөрдү жасаган жарандардын эсебинен аз камсыз болгон жарандардын кызыкчылыктарын коргойт. Улгайган адамдардын эл аралык күнү премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Бишкектеги карылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн социалдык стационардык мекемеге барды. Анда өкмөт башчы интернаттын тургундары менен биргеликте майрамга карата уюштурулган концертти көрүп, аларды улгайган адамдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Сиздерге улуу муундун астында таазим кылып, азыркы биздин мамлекетти курган адамдар отурасыздар. Завод, фабрикаларды курган адамдар отурасыздар. Бизге ушундай жакшынакай мамлекетти өткөрүп колубузга тапшырган адамдар отурасыздар. Бул биз үчүн абдан сыймык. А биздин милдетибиз ушу сиздер куруп кеткен мамлекетти гүлдөп, өстүрүп, сиздерге окшогон аксакалдарды, улуу муунду ошол эмгегиңерге, бизге жасаган кызматыңарга рахмат деп, ыраазычылык билдирип, ушундай бир майрам уюштурганга биз милдеттүүбүз. Болгон шартты түзүп берип, кайсы жерде болбосун сиздерге окшогон аталарыбыз, энелерибиз өзүн карыдым дебей, мен жашым улгайды дебей, ошол биздин болуп жаткан турмушубузга активдүү катышканга сиздер дагы укуктуусуздар. Биз аны дайым сезебиз. Ошон үчүн сиздерге ден соолук каалайбыз. Премьер-министр карыларга кам көрүү, мамлекеттин маанилүү жана артыкчылыктуу милдеттеринин бири экенин баса белгилеп, өлкөдө пенсиялардын көлөмү жогорулатылганын билдирди. Мына бүгүн 1-октябрь пенсия маселеси боюнча бүгүндөн баштап пенсия көтөрүлүп атат. Ар кандай 10%-га, 20%-га чейин көтөрүлгөн пенсиялар бар.
Булар дагы ушул ойлойм, сизге окшогон биздин улуу муунга кылган мамлекеттин иш аракеттери жүзөгө ашырып атат. Биз ошон үчүн сиздердин кылган эмгекти эч качан унутпайбыз. Өкмөт башчы мамлекет улуу муунду колдоого багыттаган өзүнүн социалдык милдеттерин так аткаралаарын белгилеп, мекеменин жашоочуларына ден соолук жана узак өмүр каалады. Андан соң премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жатак үйлөрдүн жашоочулардын бөлмөлөрүнө барып, алар менен маектешти жана жашоо шарттары менен таанышты. Өкмөт башчы белек катары жатак үйгө ашкана жабдууларды тапшырды. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев жаш сүрөтчү Азамат Умаров менен жолугушту жана ага Репин атындагы Санкт-Петербург мамлекеттик академиялык живопись, культура жана архитектура институтунда окуусун улантууга колдоо көрсөттү. Алдыңкы жогорку окуу жайлардын биринде окуу үчүн квотага жаш талант сентябрда бардык тандоо сынагынан ийгиликтүү өтүп ээ болгон. Азамат Умаров Каракол шаарында балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Ал өз талантын ушул жакта көрсөтө баштаган. 5 жыл мурда кураторлордун жана кайдыгер эмес жарандардын колдоосунда ал Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайына бюджеттик бөлүмгө өткөн. Жолугушуунун жүрүшүндө Азамат Умаров өкмөт башчыга өз эмгектерин, анын ичинде Санкт-Петербург институтунун тандоо комиссиясына жөнөткөндөрүн көрсөтүп, өзүнүн мындан аркы чыгармачыл пландары тууралуу айтып берди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баса белгилегендей, Азамат Умаров жаш болсо да өзүнүн эмгекчилдигин, тырышчаактыгы жана аракеттери менен жашоонун кыйынчылыктарына карабастан жаңы билим алууга кантип умтулуу керектиги боюнча өлкөнүн бардык жаштарына үлгү көрсөттү. Мындай кайраттуу жана эмгекти сүйгөн жаштарды мамлекет жана коом колдоого тийиш. Алдыңкы жогорку окуу жайлардын биринде окуу талантын мындан ары өнүктүрүүгө шарт түзүп, белгилүү сүрөтчү болуу кыялына жетишүүгө жардам берет деп белгиледи өкмөт башчы. Жолугушуунун жыйынтыгында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев ыраазычылык катары сүрөтчүнүн акыркы эмгектеринин бирин алды. Өкмөт башчы Азамат Умаровго окуудагы ийгиликтерди каалап, Санкт-Петербург шаарында билим алуусун улантуу үчүн окуу куралдарын алууда жардам көрсөттү. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев бир катар өндүрүштүк ишканалардын ачылыш салтанатына катышты. Өкмөт башчы Металл Торг сервис өндүрүштүк процесс жана даяр продукциянын үлгүлөрү менен таанышып, андан соң линиянын кнопкасын басуу менен буюмдарды даярдоо процессин ишке киргизди. Өкмөт ишиндеги негизги артыкчылыктын бири катары жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды ишке киргизүү аркылуу жаңы жумушчу орундарын түзүү болуп саналат. Мамлекеттик органдардын бардык жетекчилери, шаар мэрлери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары бул үчүн тийиштүү күч аракетин жумшоосу керек. Экспортко багытталган ишканаларды колдоо боюнча ишти ырааттуу жана туруктуу жүргүзүү зарыл деп белгиледи өкмөт башчы. Биз ушу Кыргызстан потребности жаба алабызбы, албайбызбы? Жабабыз, Кудай буйруса, 3 иш менен иштесек жабабыз. Даже жер жабат, Кыргызстан. Ооба. Даже экспорттардан чыгат. Мына биздики аябай качествосы жакшы да, евро стандарт менен чыгып атат. Азыр эми жанагы курулуш фирмалары таанышып атат да, берип атабыз. Учурда Металл Торг сервис заводуна 100га жакын адам иштейт. Ал эми мында айына 11 000 тонна продукция өндүрүлөт. Андан соң премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев БСЦРЦ заводунун тротуардык плиткаларды жана бетондук блокторду даярдоо боюнча өндүрүштүк цехин ишке киргизүү салтанатына катышып, өндүрүштүк имараттарды кыдырып жана өндүрүлгөн продукциялардын үлгүлөрүн көрүп чыкты. Линиянын өндүрүштүк кубаттуулугу айына 1500 чарчы метр брусчатканы жана 8400 дана бордюрду чыгарууга жарактуу. Биздин республика жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана өнөр жайды өнүктүрүү боюнча чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Биз республикадагы өнөр жайды өнүктүрүү үчүн атамекендик өндүрүшчүлөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүүбүз керек. Ошол эле учурда өндүрүлгөн продукция сапа талаптарына жооп берип, тышкы рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү болушу керек. Өнөр жайы экономикалык өнүгүүнүн негизин түзүп, бардык жашоо тармагында өнүгүүгө шарт түзөт деди Мухаммедкалы Абылгазиев жана өкмөт жеткиликтүү кредиттик каражаттарды берүү аркылуу атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча ишин улантаарын белгиледи. Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду аркылуу БСРЦ заводуна жабдуу жана автотехника алууга 1,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү жеңилдетилген кредит берилген. Долбоордун жалпы наркы 2 миллион АКШ долларын түзөт. Инвестициялык долбоор алкагында россиялык жана түркиялык жабдуу сатып алынган. Курулуш иштери жергиликтүү жалданма уюмдар аркылуу ишке ашырылган. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев тийиштүү мамлекеттик органдарга мындан ары карай да өндүрүүчүлөргө ишти уюштурууга жана жаңы сатуу рыноктарына чыгууда колдоо көрсөтүүнү тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев атамекендик спорт жана Бишкек сүт ачык акционердик коомунун компаниясынын иши менен таанышты.
Өкмөт башчы Атамекендик спорт компаниясынын Атай спорттук бут кийим жана кийим кече чыгарган өндүрүштүк комплекси менен таанышты. Премьер-министр компаниянын фирмалык дүкөнүн, өндүрүштүк аймагын жана ишканан тигүү цехтерин көрүп чыкты. Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, мамлекет сапаттуу, экспортко багытталган жана атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияларды чыгарган, чет элде таанылууга жетишкен өндүрүүчүлөрдү колдойт. Андан соң өкмөт башчы алдыңкы тамак аш ишканасы болгон сүт азыктарынын, ширелердин жана нектарлардын кеңири түрүн өндүргөн Бишкек сүт заводуна барды. Премьер-министр заводдун жамааты менен маектешип, алар менен чийки сүттү кайра иштетүү көлөмүн көбөйтүү боюнча келечек пландарын талкуулады. Бүгүнкү күнү ишкана 3 фермерлик чарбадан чийки сүт сатып алат жана жогорку сапат талаптарына дал келген сүттү ташыган 1000ден ашуун фермерлер менен кызматташат. Өкмөт башчы компания өз ара пайдалуу шарттарда сырьё менен камсыздоонун жаңы натыйжалуу түрлөрүн киргизүү үчүн атамекендик фермерлер менен кыйла активдүү кызматташууга тийиштигин белгилеп, компетенттүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине тийиштүү тапшырмаларды берди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жер казынасын пайдалануу маселеси боюнча кеңешме өткөрүп, анда өкмөт башчы 1 жумалык мөөнөттө өлкөнүн жаратылыш ресурстарын башкаруунун координалдуу жаңы механизмдерин иштеп чыгууну тапшырды. Кеңешменин жүрүшүндө өкмөт башчы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовдун жер казынасынын объектилерин пайдалануу укугуна сынактарды өткөрүү жана лицензиялаштыруу боюнча жасалып жаткан иштер жана жер казынасы тармагын реформалоо программасы тууралуу маалыматын укту. Алсак, ал маалымдагандай, бүгүнкү күндө премьер-министрдин тапшырмасы боюнча учурда берилген лицензияларды инвентаризациялоо жүргүзүлүүдө. Алдыда жер казынасын пайдалануу укугуна сынактарды жана аукциондорду өткөрүү боюнча шарттарда мамлекеттик активдерди көбөйтүү максатында мамлекеттик катыштын милдеттүүлүгү каралат. Натыйжада мамлекеттик үлүштүк катыш Тоо-Кен тармагына өз капиталын салган инвесторлор үчүн кепилдик катары кызмат кылып, жергиликтүү калктын инвесторлор менен мамилесин турукташтырат, деди ал. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, жер казынасын башкаруу жана кендерди лицензиялаштыруу тармагындагы түзүлгөн абал кескин жаңы чаралардын кабыл алынышын талап кылат. Биз Тоо-Кен жана энергетикалык тармактар дүйнөлүк экономиканын, анын катарында өлкөбүздүн өнүгүүсүндө маанилүү орунда тураарын так түшүнүүбүз керек. Тажрыйба көрсөткөндөй, көптөгөн жылдар бою иштеп келген лицензиялоо тутуму ачык эмес бойдон калууда жана ал коррупциялык көрүнүштөрдүн тобокелдигин жаратууда. Биз улуттук байлыктар, элдин атамекендик экономиканын кызыкчылыгы үчүн натыйжалуу пайдаланышына жетишүүбүз керек, деп белгиледи өкмөт башчы. Премьер-министр кеңешме катышуучуларынын көңүлүн жер казынасы тармагын башкаруунун жаңы механизмдерин жана принциптерин иштеп чыгуунун жана аны ишке киргизүүнүн зарылдыгына бурду. Өз кезегинде бул тармактагы бардык процесстердин айкындуулугун жогорулатууга жана коррупцияны жоюуга мүмкүндүк берет. Өкмөт башчы ошондой эле өлкөдөн чыгарылып жаткан баалуу металлдар камтылган сырьёлорду пайдалуу кендердин мамлекеттик балансында милдеттүү түрдө каттоо аркылуу ага көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Премьер-министр мындан тышкары жер казынасы тармагындагы заманбап лабораторияларды түзүү маселесин иштеп чыгуу жана зер буюмдар тармагын өнүктүрүү боюнча чараларды кабыл алуу зарылдыгын белгиледи. Өкмөт башчы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовдун жаратылыш байлыктары, ачык айкындуулук шартында элдин өлкө экономикасынын кызыкчылыгына пайдаланышы үчүн иш алып баруунун жаңы механизмдерин иштеп чыгууга тыкыр мамиле жасоону талап кылды. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев түндүк тутуму, жетишкендиктер жана келечек жыйынына катышты. Өз сөзүндө премьер-министр белгилегендей, Кыргыз Республикасынын өкмөтү коррупциясыз, натыйжалуу, ачык айкын отчеттуу мамлекеттик башкарууга негизделген маалыматтык коомду калыптандырууга жана өнүктүрүүгө умтулат. В настоящее время в Кыргызской Республике для оказания всех государственных и муниципальных услуг в цифровом формате внедрена система электронного взаимодействия «Түндүк». Создается государственная инфраструктура электронного управления. И в будущем это значительно облегчит деятельность наших отечественных и наших партнеров-предпринимателей. Өкмөт башчынын айтымында чет элдик өнөктөштөр билдиргендей, республикада өз адистиги боюнча чет элдик программисттерден калышпаган маалыматтык технологиялар жаатындагы алдыңкы адистер бар. Кыргыз Республикасы Борбор Азияда ачык өкмөткө алгач кошулган бирден бир мамлекет болуп калды. Бул биздин мамлекеттик башкарууну күчтөндүрүү үчүн айкындыкты камсыздоо, жарандардын укуктарын жана мүмкүндүктөрүн кеңейтүү, коррупцияга каршы күрөшүү жана алдыңкы жаңы технологияларды пайдалануу жолуна түшкөндүгүбүздөн кабар берет, деп билдирди премьер-министр. Хочу отметить, что граждане не должны ходить из одного государственного органа в другой за справками и документами, и мы нацелены на улучшение жизни граждан, повышение эффективности выполнения государственными органами государственных услуг. Фундаментом и главным инструментом электронного управления является
о чем мы говорим, система түндүк. Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, электрондук башкаруу бул маалыматка карай кеңири жеткиликтүүлүк, ачык маалыматтар саясатын жана ачык сатып алуулар процедурасын ишке ашыруу, ошондой эле сапаттуу жана ыкчам мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү. Түндүк — это не только техническое подключение информационных систем, это еще изменение процесса принятия и управленческих решений, перевод их на цифровые технологии. Внедрение системы Түндүк позволяет упростить процедуры предоставления государственных услуг, повышает их эффективность, создает единую точку доступа ко всем информационным ресурсам государственных органов. Өкмөт башчынын айтымында, учурда өлкөдө санариптик форматтагы мамлекеттик жана муниципалдык тейлөөлөрдү көрсөтүү үчүн Түндүк ведомство аралык электрондук өз ара аракеттешүү тутуму, жарандарга электрондук тейлөө көрсөтүүнүн бирдиктүү платформасы, электрондук төлөмдөр тутуму киргизилген. Түндүк тутумун киргизүү боюнча өкмөт ишинин негизги жыйынтыктарына токтолду. Премьер-министр аталган тутум толугу менен ишке киргизилгендигин билдирди. Система Түндүк запущена в полном объеме. Уже работают наши и государственные органы, и бизнес-структура, и банковская сфера. И начали интегрировать свои информационные системы с системой Түндүк. И запускается портал госуслуг, который также работает на основе Түндүк. И в августе 2018 года на заседании правительства мы обсудили уже и утвердили план работы первоочередных баз данных государственных органов, где мы обозначили самые необходимые на сегодняшний день информационные системы, которая будет запущена в этом году. Но эта работа не должна останавливаться, и в ближайшее время мы примем дальнейшие планы по внедрению следующих информационных систем. Все управления в госорганах должны быть автоматизированы. Жыйында мамлекеттик органдардагы процессти автоматташтыруу боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле Түндүк тутуму аркылуу мамлекеттик органдар жана коммерциялык банк ортосундагы маалыматтарды алмашуу аркылуу кредиттерди берүү процесси көрсөтүлдү. Өкмөт башчы бул маанилүү жана инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу мамлекеттик органдардын гана эмес, коомчулук жана бизнес өкүлдөрүнүн жалпы иши экендигин белгилөө менен катар иш-чаранын уюштуруучуларына жана катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Премьер-министр ошондой эле жарандарга тейлөө көрсөтүүнүн жаңы стандарттары жана киргизилип жаткан жаңылыктар тууралуу сапаттуу маалымдоонун зарылдыгын белгиледи. Бишкек шаарында 5-октябрда кырсыктардын тобокелдиктерин кыскартуу күнүнө карата майрамдык иш-чара өттү. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков аталган иш-чаранын маанилүүлүгүн жана зарылдыгын белгилеп, өзгөчө кырдаалдар орган кызматкерлеринин кесипкөйлүгү жана тажрыйбасы алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарууга мүмкүндүк берерине ишеним билдирди. Ал кырсыктардын тобокелдиктерин кыскартуу боюнча 1 айлыктын алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар калкты ар кыл мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар жаралган учурдагы жүрүм-турум эрежелерине окутуу жана алар тууралуу маалымдуулугун жогорулатууга багытталгандыгын дагы бир ирет белгилеп кетти. Вице-премьер-министр өзгөчө кырдаалдар орган кызматкерлерин бул майрам менен куттуктап, республиканын калкы жана башкаруу орган өкүлдөрү өзгөчө кырдаалдарда аткарылуучу иш-аракеттер тууралуу жетиштүү маалымат алгандыгына ишеним билдирди. Майрамдык иш-чара алкагында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Бишкек шаардык мэриясынын түзүмдөрүнүн катышуусунда парад, ошондой эле майрамдык концерт жана өрт эстафетасы боюнча таймаш орун алды. Эгер бала менен бир жакка барыш керек болуп атса, анда баланы алдыңкы орундукка отургузуп коюп, музыканын үнүн катуу чыгарып коюп, чогуу бийлеп кетсеңер болот. Же болбосо баланы унаанын арткы орундугуна отургузуп, музыканын үнүн катуу чыгарып кетсе деле болот. Же болбосо коопсуздуктун бардык эрежелерин сактоо. Баланы унаанын арткы орундугуна отургузуп, коопсуздук курун тагып жана жарыкты чагылдыруучу билерикти тартуу. Ал эми бала өтө кичине болсо, анда атайын унаа отургучуна отургузуу керек. Урматтуу ата-энелер, бизди коопсуздук куру менен курчап коюуну унутпаңыздар. Бул кадам биздин өмүрүбүздү сактап калат.